Салам достор, англис тилиндеги префикстер жана суффикстер темасындагы видео көнүгүүгө кош келиңиздер. Бул биздин Pre-Intermediate 2 деңгээлибиздин акыркы видео сабагы достор. Бул видеону бүтсөңүздөр баардык деңгээлди бүттүм деп эсептесеңиздер болот. Анда акыркы сабакты бирге өтүп салалы. Менин атым Муна, сиздер менен баягыдай эле окутул English достор. Кеттик анда сабакты баштадык. Буга чейинки видео көнүгүүлөрдө болгонсуздар деген ишеничтебиз. Антсе да бир сыйра сабактын эрежелерин кайталап алалы. Онлайн көнүгүүлөр болгондуктан сөзсүз түрдө видеону паузага коюп алып, көнүгүүлөрдү өз алдыңызча аткарышыңыз керек. Анан аткарып аткан учурда жазуу форматында кылсаңыздар сабак 2 эсе пайдалуу болот. Кааласаңыздар видеону паузага коюп алып туруп, менин артыман сүйлөмдөрдү кайталап турсаңыздар да болот. Бул сабактын пайдасын 2 эсе арттырат достор. Эң жакшы эрежелерди бир сыйра кайталап алдык. Эми буга чейинки 2 сабакта өткөн англис тилиндеги префикстер жана суффикстер боюнча маалыматты бир сыйра кайталап алалы достор. Аны кайталап туруп, анан көнүгүүлөргө өтөбүз. Эске салсак, буга чейинки сабакта англис тилиндеги мүчөлөр менен таанышканбыз. Англис тилиндеги сөздөр негизден жана ага кошулган мүчөлөрдөн турат деп айтканбыз. Сөздүн башына кошулган мүчөлөрдү префикс дей турган болсок, аягына улангандарды суффикс дейт болчубуз. Префикске мисал катары могул жерде work деген этишти карап көрүңүздөр. Work деген иштөө дегенди билдирген этиш. Ага эгер over префиксин кошо турган болсок, overwork өтө көп иштөө, ашыра көп иштеп салуу деп worktун мааниси өзгөрүп кетет экен. Эгерде суффикстин мисалына карай турган болсок, harm деген негиз бар экен бизде зат атоочу. Эмне дегенди билдирет? Зыян. Ага less деген суффиксти улай турган болсок, harmless зыянсыз деген сын атооч пайдаланат экен. Кандай зыянсыз деп? Демек, префикс жана суффикстердин англис тилиндеги жаңы вокабулярды үйрөнүп атканда аябай чоң ролу бар экен. Анткени булар бизге жаңы сөздөрдү көргөндө эле мындай которуп отурбастан бир сыйра түшүнүп алганга жардам берет экен. Анан батыраак эстеп калганга да жардам берет экен, баягы ассоциация кылып биз менен. Биздин мурдагы 2 сабакта эң көп колдонулган префикстер жана суффикстердин тизмесин карап чыкканбыз. Алгач префикстердин тизмесин бир сыйра карап алалы. Префикстерден биз сын атоочтун маанисин өзгөрткөн префикстерди караганбыз жана этиштин маанисин өзгөрткөндөрүн караганбыз. Сын атоочтун маанисин өзгөрткөндөргө in, im, il, ir префикстери кирет болчу. Булардын бардыгы терс маанини билдирген. Кыргыз тилинде сыз мүчөсүнө барабар эле. Этиштин маанисин өзгөрткөндөргө this, re, over үчөөсүн караганбыз. This кылбоо, жасабоо дегенди билдирсе, re кайра кылуу дегенди билдирет болчу. Ал эми over жанагы мисалда карагандай эле өтө көп ашыра дегенди билдирген префикс экен. Анан сын атоочтун да этиштин да маанисин өзгөртө алган an деген универсалдуу префиксти да караганбыз. Ал бизде терс маанини билдирет болчу. Суффикстерге өтө турган болсок, суффикстерден биз сын атооч жасай тургандарын караганбыз жана зат атооч жасай тургандарын караганбыз. Сын атооч жасай турган префикстерден full жана o кыргыз тилиндеги луу мүчөсүнө барабар, бир нерсеси бар дегенди билдирет жана less анын карама каршысы, бир нерсеси жок, сыз мүчөсүнө барабар болчу. Мисалы harmful зыяндуу же зыян, анан harmless зыянсыз деген. Зат атооч жасоочулардан er, or бул кесиптин ээси дегенди билдирет болчу. Кыргыз тилинде ч мүчөсүнө барабар. Андан кийин зат атооч жасоочу кадимки ness жана tion деген мүчөлөрдү караганбыз. Булар жалпысынан эмне деп зат атооч жасаганга жардам берет. Анан tion менен бүткөн сөздөрдүн көбү кыргыз тилинде ошондой эле цыя деп которулат болчу. Баягы чет тилдерден алынган сөздөрдү болуп. Албетте, суффикстер менен префикстердин саны көп англис тилинде. Ошондуктан баарын бере алган жокпуз сабактардын ичинде. Бирок толугураак тизмесин атайын PDF колдонмого чогултканбыз. Ал колдонмо дал ушул видеобуздун астында шилтеме катары берилген. Өзүңүздөргө жүктөп алып жаттасаңыздар болот, ичинен көнүгүү аткартканда карап отурсаңыздар дагы болот достор. Мына ушинтип сабактарда алган маалыматты бир сыйра кайталадык. Эми көнүгүүлөрдүн өзүнө өтөлү. Биринчи көнүгүү exercise 1. Боштуктарды толтурууга арналган көнүгүү экен. Бул жерде боштукту тизмеде берилген сын атооч менен толтурушуңуз керек болот. Мисалы бул жерде сүйлөмдүн маанисине да караш керек болот. We have to the yurt after the festival дейт. Боз үйдү фестивалдан кийин бир нерсе кылышыбыз керек дейт. Демек бул жака маанисине карата rebuild кайрадан тигишибиз керек деген мааниде этишти коет экенбиз. Кеттик анда видеону паузага коюп алып туруп, сүйлөмдөрдүн маанисине жараша боштуктарды астындагы
тизмеде берилген сынатылыштар менен толтуруп чыгыңыздар. Ийгилик. Аткарып жетиштиңиздер деген ойдомун. Кеттик анда бирге жоопторду текшерели. Answer key. Биринчиси I can't believe it. It's impossible дейт. Бул жерге impossible'ды эмне үчүн коюп турубуз? Которуп көрөлү. I can't believe it. Мен ишене албай турам дейт. It is impossible. Мүмкүн эмес деп. Баягы аябай чоочуп таң калганда колдонсок болот. Демек, маанисине жараша impossible'ды үйдө алып келдик. Кийинкиси he lied to me. Ал мени алдады дейт. Ал мага калп айтты дейт. He was dishonest with me. Ал мага мындай сыйлабастык эмес, мындай чынчыл эмес мамиле кылды деген мааниде айтыптыр dishonest дегенди. Бул жерде деле ал мени алдады деп колдонсок болот. Демек dishonest алып келдик бул жака. Үчүнчүсү Максат, you are being disrespectful. It's your mom дейт. Максат, сен аябай сыйлабастык көрсөтүп атасың. Бул сенин апаң дейт. Баягы тарбиялап бурушкан мамиледе айтканда ушинтип disrespectful'ду коюп турубуз. Төртүнчүсү That rule is absolutely logical дейт. Ал эреже такыр логикага сыйбайт дейт. Логикага жатпаган эреже деп. Жана бешинчиси болсо She was very unhappy after losing the championship дейт. Чемпиондуктан утулгандан кийин аябай маанайы түштү дейт. Unhappy бакытсыз болду деген мааниде. Эң жакшы, маанисине жараша туура сөздөрдү таптыңыздар деген ишеничтебиз. Кеттик анда экинчи көнүгүүгө өтөлү. Exercise 2. Сүйлөмдөрдү которуу дейт. Бул жерде кыргыз тилиндеги сүйлөмдөрдү карага алынган сөздөргө жакшылап көңүл буруп туруп, англис тилине которгонго аракет кылыңыздар. Эң маанилүүсү баягы карага алынган сөздөрдү англис тилине которуп атканда суффикстерди колдонуп которгонго аракет кылышыңыздар керек экен. Видеону паузага коюңуздар дагы баштаңыздар. Эң сонун которуп жетиштиңиздер деген ишеничтебиз. Кеттик анда бирге жоопторун текшерели. Сиздер башкача кылып деле которушуңуздар мүмкүн. Бир сыра баягы мүчө уланган, суффикс уланган сөздөрдү деле биз менен текшерип алсаңыздар болот. In my childhood, I was a playful girl дейт. Мен кичинемде оюнду сүйгөн ойнок кыз болчумун дейт. Албетте ойнок деген мааниси боюнча туура келбесе деле сынатоочу катары көрүп алсаңыздар болот. Оюнду сүйгөн дегенди playful деп которуп турабыз. Экинчиси cooking is a very useful skill дейт. Тамак жасоо аябай пайдалуу жөндөм деген сүйлөмдү пайдалуу дегенди useful деп full мүчөсүн улап түзгөнбүз. Кийинкиси I work as a trainer in school. Мен мектепте машыктыруучу болуп иштейм дейт. Бул жерде машыктыруучуну которгон оңой эле болду деген ишеничтебиз. Себеп дегенде train машыктыруу, ал эми ар мүчөсүн кошкондо машыктыруучу болуп калат. Төртүнчү kindness is important. Мээримдүүлүк маанилүү дейт. Бул жерде мээримдүүлүк сөзүн деле которуу оңой. Анткени kind деген мээримдүү деген түшүндүрөт. Ал эми kindness ошонун зататош жасап коюптур. Мээримдүүлүк деп. Жана бешинчиси it was a very hard decision. Аябай оор чечим болду дейт. Англис тилинде чечим деген сөз decide деген этиштен tion мүчөсү уланып decision деп түзүлөт. Ошондуктан которууга мүмкүнчүлүк болду деп ишенебиз. Азаматсыздар, анда 3-чү көнүгүүгө өтөлү. Бул биздин видео сабактын акыркы көнүгүүсү. Ал боштуктарды толуктоого арналган экен. Бул жерде толук сөздү койбостон суффикс же префикс менен толукташыңыздар керек экен боштукту. Мисалы I agree with you дейт. Мен сага кошулбайм деп жанында которулушу бериптир. Которулушуна карап туруп, кошулбоо, макул болбоо деген англис тилине кантип которулат элес деп аны disagree деп баягы этиштин маанисин өзгөрткөн префиксти кошуп түзөт экенбиз, толтурат экенбиз. Анда кеттик, сиздер дагы төмөндөгү боштуктарды маанисине карата, котормосуна карата тиешелүү суффикс же префикс менен толуктап чыгыңыздар. Видеону паузага коюп туруп баштадык. Эң жакшы толуктап жетиштиңиздер деген ишеничтебиз. Жоопторду бирге текшерели. Answer key. Биринчиси It is unfair to treat people differently дейт. Адамдарга ар башка мамиле кылган адилетсиз дейт. Адилетсиз, адилет деген өзү fair, адилетсиз деп айтыш үчүн биз unfair деп префиксти кошуп түзөт экенбиз. Кийинкиси That was a wonderful surprise. Бул аябай сонун сюрприз болду дейт. Wonderful. Бул жерде сонун дегенге wonder деген сонундук деген сыйкыр деген түшүндүрөт. Ал эми fullду улап койсок, сыйкырдуу деген сыяктуу болуп калат. Үчүнчүсү This answer is
incorrect дейт. Бул жооп туура эмес дейт. Correct деген туура болсо, анын терс маанисин кылыш үчүн inди кошобуз, incorrect болот экен. 4-чү, the information was untrue дейт. Берилген маалымат туура эмес, жалган дейт. Бул жерде true деген туура болсо, untrue дей турган болсок, терс маанини билдирген префиксти кошсок, туура эмес, терс формасы болот экен. Жана акыркы 5-си, the game is dangerous for children дейт. Ал оюн балдар үчүн аябай кооптуу дейт. Danger деген кооп деген мындай опасность дегенди билдирет. Ал эми dangerous деп айтканда ошол кооп деген сөздүн кооптуу деген түрү болуп, мындай коркунуч десек, коркунуч жарата турган оюн экен дейт. Эң жакшы достор, мына ушинтип 3 көнүгүүнү аяктадык. Сабактын башында айткандай эле, бул биздин pre-intermediate 2 деңгээлинин акыркы видео сабагы болчу. Ал эми pre-intermediate 2 деңгээли биздин окуу программабыздын акыркы жыйынтыктоочу деңгээли болчу. Демек, окутул English'теги бардык деңгээлдерди бүттүңүздөр деп айтмакчыбыз. Бул сабакка жеткениңиздер үчүн азаматсыздар. Мындан ары курсубуз убактылуу жабылат жана жаңы деңгээлдер чыкпайт. Келечекте ачылуу мүмкүнчүлүгү болсо сөзсүз түрдө соц тармактарыбыздан кабар беребиз. Ал үчүн Instagram, YouTube, Telegram'дан бизди таап катталып коюңуздар достор. Биз менен ушул күнгө чейин болгонуңуздар үчүн чоң рахмат. Ар бириңиздердин англис тилин мындан ары жакшыртууга чоң ийгиликтерди каалайбыз. Биздин 10 сабактан турган деңгээлибиз да бар, өз алдыңыздарча үйрөнүүгө жардам берет деген ишеничтебиз. Аталышы англис тили өз алдынча YouTube'дан издесеңиздер чыгат. Бизди колдоп келгениңиздерге чоң ыраазычылык билдиребиз достор. Көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.